Assalamu alaikum, сүйүктүү мусулман бир туугандарым. Биз арабча үйрөнөбүз. Бизде бүгүн биринчи сабак. Биринчи сабак бул фатха. Фатха бул жакта көрсөтүлгөндөй узун сызыкча болот. Узун сызыкча бул А деп окулат. Араб тамгаларынын үстүнөн келет. Сол жакта оң жагында мисал келтирип койгом. Д биз тааныган тамга. Анын үстүндө сызыкча турат. Биз кантип окуйбуз? Биз сол жакта тургандай А деп окуйбуз да бизчи сол жактан оң жак тарапка. Арабтарда тескерисинче окулат. Д биринчи окулат, андан кийин А окулат. Оң жак тараптан сол жак тарапка карай окуйсуздар. Эгер байкасаңыздар, баарынын үстүндө аракеттер турат. Баардык тамгалардын үстүндө. Келиңиздер эми ушуларды биз чогуу окуганга аракет кылалы. Эң биринчи биз тааныган тамга бул Д, анын үстүндө арабча А турат. Биринчи Д окулат, андан кийин А. Да сол жак бетинде көрсөтүлүп кеткен. Д, А кантип окулушу дагы бул жакта стрелка менен көрсөтүлүп турат. Да болуп окулат. Д, А, да. Экинчиси Х, А, ха. Үчүнчүсү Т, А, та. Б, А, ба. Л, А, ла. Сөзсүз ушул жагына маани бериңиздер, көңүл буруп, унутуп калбаңыздар. Оңдон сол тарапты карай окулат. Ушуну менен биздин биринчи сабак соңуна жетти. Сиздерге тапшырма ушул жакта биринчи сабакта көрсөтүлгөн баардык жазууларды жаңы дептер ачып көчүрүп жазыңыздар. Дептериңиздер сөзсүз чакмак болсун. Жана экинчи тапшырма биз бул жакта мисалдарды келтирип бердик. Сиздер дагы ушул сыяктуу 10 мисал жазыңыздар. Мисалда сөзсүз тамгаңыздар болуш керек. Жаңы тамга башка, бул жакта колдонулбаган жана аракет кошулуш керек. Фатха деген аракет кошулуш керек. Кийин сол жак бетинде кантип окулат, ошол түшүндүрмөсү сөзсүз болуш керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн баарыңыздарга рахмат. Кийинки сабакка көрүшкөнгө чейин. Ассаламу алейкум.